Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Молодая гвардия жібек жолы кесішіне жақын жерден бір сатылушы көргөзмөкчүмүн. Биринчи болып баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туғандар Молодая гвардия жана Урицкий көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер бир аз эле чыгышты карай жүрөсүздөр. Бул жол менен 300-400 метрдей жүргөндөн кийин оң тарапка бурулсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Молодая гвардия жибек жолу үйгө чейинки аралык 1 километр жана Турспекова жибек жолу деле үйгө чейинки аралыгы 1 километр экен. Жана ошондой эле бул Молодая гвардиядан тугандар маршрутка автобустар менен шаардын бурчуна жүрсөңүздөр болот. Жакын жерде, бул жерде Исито деген окуу жай дагы бар тугандар. Эми андан ары үйгө жетип калган маалыматты бир чекеден берейин. Макет тугандар, келе жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дарек Урицкий көчөсү 41-дарек. Бул өзүн көчө тарабы. Жалпысынан жерин 3 соток. Түндүк чегара бул жерден, бийик забор, түштүк чегара бул жерге чейин. Турспекова жибек жолунун кесилишине деле 1 километр. Молодая гвардия жибек жолунун кесилишине деле 1 километрдей аралык экен тугандар. Так, андан ары сиздерге эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Тегерек четте жогорку аралыкта мектеп садиктери и Турспекованын өйдө карай чыксаңыздар улуттук университет, филармониялар деле ошол жер жакын эле болуп калат бул жерден. Так, макай бул үйүнүн короосу, бул жакта 170 квадрат метр болгон чоң үй, стенасы кирпич, тышкы тарапта мондай текстура чачылган и утеплять этилген. Алды тарабы брусчатка, чоң тарапынан келген сиздерде машинанын менен койсоңуздар болот экен бул жака. И мына участок тегеринте забор кылынган, бул жакта бир склад. Анан дагы жакшы жер, центральный канализация, природный газ, отоплениясы газовый котел бул жакта жайгашкан тугандар. Дагы эмне маалыматты? Түштүк тараптагы бул забор менен ортошунча аралык жана арткы тараптагы забор менен ортодагы аралык бар жана котел бул жерде жайгашкан. Андан ары тугандар эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшик, бул тараптан склад дагы бар экен. Эми ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйүнүн кире бериши тугандар прихожкасы. Ушундай экен прихожка. Андан ары түз жүрсөк, бул жакта холл дейбиз, ушундай бир бөлмө. Бул жерден калган бөлмөлөргө жана экинчи этажга чыгып кете алабыз тугандар. Кеге жазып кеткен тепкичтер. Бул түштүк тарабынан терезе, отопление батареялар жана айткандай газовый котел менен жылыткан котел үйдө жылытат. Бул жакта кухня жана тамактануучу бөлмө, түштүк тарабы, чыгыш тарабынан терезе. Көрүп турсаңыздар ремонт, дуалдар обой, полдор ламинат. Бул жактан ракайнын суучу алган, газовый электрический плиталары. Так, андан ары бул жерде кирсек чоң зал. Жандырабыз. Батыш тарабынан жана чыгыш тарабынан терезе орнотулуп тур тугандар. Мынакей люстралары. Көрүп турсаңыздар, мынакей ремонт. Жалпысынан 170 квадрат метр болгон үй тугандар. Анан оң тарапта бир кладовка текиштин түбүндө. Сол тарабынан алса ушул жерде биринчи этаждын ванна душу, мынакей плюс ажаткана. Суу зарыстон менен жууйт. Көрүп турсаңыздар ремонт. И андан ары так, сиздерге эми экинчи этажды көргөзөйүн. Мына көрүп турсаңыздар тепкичтер. Так. Чыккан деле андай коридор. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип алсаңдар. Оң тарапта бир балдар бөлмөсү, чыгыш тараптан терезе. Көрүп турсаңыздар ремонт. Бул жакта чоң спальня бөлмө экен. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. И бул спальня бөлмөдөн балконго да чыгып кете алабыз. Бул жагында балкон. Спальня бөлмө көрүп турсаңыздар ремонт, балдар обой, полдор ламинат. И экинчи этаждын санузел, душ ваннасына. Андан ары бул жерде дагы бир балдар бөлмөсү. Түндүк тарабынан терезе. И бул жагында мондай дагы бир бөлмө жайгашкан тугандар. Так, светни кайсы жактан жандырабыз. Басы бул үйдүн $120,000 сурап атыптыр үйлер. Андан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Андан сөйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот.